Айтматов жана Манас райондагы жашоочулар бул күнү өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтуу үчүн ушул залга чогулушту. Алгач эле Манас райондагы Чоң Капка көзөмөл өткөрүү пунктуна баруучу жолдун 2 километрин асфальттоо маселеси айтылды. Жолду түздөп, асфальттап, оңдоп берип суранабыз. Азыркы жолдун акыбалы өтө начар. Көпүрөлүү чөккөн, жолдор жарбай калды. Арык менен жол менен суу каттап калды. Үч коргон айылында бала бакча жок. Жашоочулар балдардын кыйналып кысталып, коңшу айылдагы бакчага алып барат. Бизде Үч коргон айылында население көп, 2000ден ашык. Анан биздин негизги көйгөйүбүз бул бала бакча. Биздин айылда бала бакча жок. Коңшу айылга аябай кыйындыктар менен балдарды садикке ташышат. Анан ошо ата-энелер менен жөө деле ошо биздин айылга эң биринчи эле биздин көйгөйүбүз ушу Үч коргон айылына кичинекей бир бала бакча салып берсе деп сиздерден суранат элек. Биздин негизги суранычыбыз ушул. Сиздерден сураныч. Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө көйгөй жараткан маселелердин бири. Бүгүнкү күндө 20 жаңылбасам 26% эле балдардын ошо бала бакчага бара турган. Бала бакчага барышат. Biz бул көрсөткүч боюнча коңшу Казакстан, Өзбекстандан да артка калып атабыз да. 40%га чейин быйыл жеткирүү боюнча министрлер кабинетинде тапшырма коюлган. Азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Суу-самыр талас-тарас жолун реконструкциялоо керек. Бул маселе кийинки жылы толук чечилет дейт элдин көйгөйүн уккан тиешелүү жетекчилик. Жалпы долбоордун баасы 105 миллион Америка доллары, жолдун узундугу 93 километр. Курулушту азыркы мезгилде биз консультантты тендер өткөрүп тандадык. Гентек деген компания консультант болуп тандалып алынып, азыр подрядчикке тендер берилген. Подрядчиктерде азыр биринчи этабы бүттү. Эгер күзгө чейин бүтө турган болсок, буюрса 25-жылы курулуш толук кандуу башталат. Чек арага чектеш Көксай айылында атайын застава керек. Бул маселе качан чечилерине дагы жарандар кызыгышты. Мына Көксай айылында заставанын курулушу боюнча өзүңүз жазасыңыз. Анан мен ошол быйыл титульный листке кирип 216 миллион сом бөлүнгөн. Атылбек Алишевич. Мен тиги республикалык погран балдар менен да, областтык менен да, айылдык менен да бәрін сүйлөшүп турам. Бизге осо Көксай айылдын жанынан 1 гектар жер берилген 2015-жылы. Азыр болсо изилдөө иштери жүрүп атат. Документтер бизде бар. Проект боюнча чек ара заставасын салабыз. Шекер айылында салынып жаткан Чыңгызордо комплексинин курулушу качан кайра жанданып, каражат качан бөлүнөт дешет жыйынга катышкан жарандар. Чыңгызордо комплекси 2018-жылы башталган. 62 миллионго тендер жарыяланып, утуучу аныкталып, 30 миллиону азыркы учурда жумшалды. Бул маселени биринчи жолу эле эмес, бул маселени көп жыйындарда, жогорку курултайда да аксакалдар көтөрүлдү. Маселе иш токтоп турат да, ушул жылабы не болот деген эле маселе кыска. Чыңгызордо боюнча быйылкы жылда 5 миллион каралган, 5 миллион финансирование экинчи этап боюнча азыр экспертизага документтен даярдап туруп берип атабыз да. Белки биринчи этап боюнча жумуштар жүрүп атат. Кубанычбек Эсеналиев эмгек ардагери. Бүгүн ал Кызыл Адыр айылындагы Саркынды суунун канализациясы качан курулат деген маселени айтуу үчүн жыйынга келген. Кызыл Адыр айылынын центральный канализациясын проектировать этип ошону бюджетке киргизебиз деген эле. Биз азыр ошонун үстүндө иштеп, действительно азыр стадия проектирование болуп атат. Ушуну тактап бербесеңиз, биздин Кызыл Адыр айылынын центральный канализациясы жок, кыйын болуп турабыз. Жасайлабыз десеңер, бизде каршылык болбойт аны. Эми маселеңизди жазып алышты бул жерден. Мага карап көрөбүз. Элдин көйгөйүн жеринен көрүп, маселени тез арада чечүү үчүн дал ушундай жыйындар керек экенин айтат каарманыбыз. Мен көтөргөн маселе көп жылдан бери келе аткан проблемалуу иш жасады. Бул ошо Кызыл Адыр айылы райондун борбору болуп эсептелет. Мында көп кабаттуу үйлөр аябай көп. Даже ушунчалык катуу нерселер айтылды. Бул кезенimeden
министрликтерин жогорку немеден келген киши туура айтып атат. Дагы ачылбаган нерселер калып калды. Эми баягы эл баарын айтып бүтүрө албайт да. Элдин көйгөйү ушул жерден айтылат. Мунун баары эмне? Бул жергиликтүү бийликтин кемчилиги. Ошонун баары. Эми үчүн жогору жакка чыгышыбыз керек. Өзүбүздүкү турган жана айтты го. Bunu için ödeniyormuş. Şunu jarıtı birlikte esine alışı gerekti. Жыйындын соңунда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө элди учурунда кабыл алып, көйгөйлүү маселени жеринде чечип берүүнү талап кылды. Анан ушу айыл өкмөтү, райондун, областтын жетекчилери, райондук ишканалар эскертип берет эле. Элдер силерге келсе кабыл алгыла. Kavlalı açpağıydı. Cemindaydı, murdun ardımdaydı. Cönök aytkança öydü götürüp, senмен süleşmem degen eме болбосун bizde. Jantan beri talasta da olduk, buyaktan da aytып atышат, barabыз, жарым жыл барабыз деп, 2 ай барабыз, кире албайбыз деп. Ошончо эле жумушуңар абдан көп айткан эле кечке чейин кабыл алуу. Ya bir günde geçken kavalalı günü olarak koy bizde de ministrliklerде de orun basarlarda da. Kavalalılar da. Sizler kavalalı, sizler çeşmenin uçundan gelip bizge götürürdü bu meseleleri. 2 saatка созулган жыйынга 300дөн ашык жаран катышып, 50гө жакын маселе айтылды. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Мелис Элебесов, Талас облусу.